Дубандын ири салтанатын калың журт облустук драма театрдын Даңа салуу сахнасынан жылуу жумшак олтуруп абай салып көрүштү. Мында манас жаңырып, түркүнөвөн коюлуп, улуу Нооруз шаңданды. Талас элин, жалпы Талас элин, Кыргыз элин бүгүнкү Нооруз байрамы менен куттуктайм. Элибизде тынччылык болсун. Жакшы бизге көңүл бурулуп атат артисттерге. Дагы да ушундай майрамдарда биз элге жакшы маанай тартуулап жүрө берели. Салтанаттын жүрүшүндө облус жетекчиси куттуктоосун айтты. Нооруз элибизди жаз менен жарышып мээнеттенип иштөөгө, биримдикти туу тутуп, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарган ынтымак ырашкерликке чакырат. Андыктан элибиз аруу тилек, жаңы үмүт, жаркын маанай менен тосуп, жыл башы катары кабыл алып келген бул майрамды көнөрбөс салтыбыз катары урпактарга жеткирүү биздин милдет. Биз дагы ата-бабаларыбыздын жолун улап, көктөн башаты саналган бул майрамда бири-бирибизге жакшы сөздөрдү арнап, алдыбызга аруу тилек, албан максаттарды коелу. Сиздерди дагы бир жолу жаз жышааны Нооруз майрамыңыздан менен чын дилимден куттуктаймын. Белгилей кетсек, Талас облусу былтыркы Нооруздан бери карай 36,5 километр жолго асфальт басып, 6 мектеп, 4 балабакча, бир катар спорттук жаңы имараттар тапшырды. Облустагы өлкөдөгү өнүгүүгө учкай токтолгон юстиция министри мамлекет башчыбыздын куттуктоосун калың журтка окуп берди. Эми 24-жылда Кыргызстандын билим берүү тармагында дагы 212 мектеп, 50дөн ашкан балабакча бүтөөрү күтүлүүдө. Анын бир нечеси ушу Талас облусунда болот деген планда бар. Саламаттык сактоо секторунда дээрлик 1 миллиард сомго 23 жаңы объект курулуп элге берилет. Ирригация системасына 2,2 миллиард сом бөлүнөт. 1 миллиард сомго 500дөн ашкан километр каналдар оңдолот, жана жаңы техника сатып алынат. Улуу Нооруз майрамы сиздер үчүн бакыт талай алып келген. Жагырык маанайдын башаты болсун. Элибизге токчулук менен бейпил турмуш тартуулаган берекелүү жыл болсун. Өлкө боюнча спорт тармагында негизи мына акыркы жылдары көрүп атсыздар. Бизде мурун 1-2 эле кыз, 1-2 бала эле чыкчу эле дүйнөлүк ареналарга. Азыр бизде бүт салмактар менен, бүт эмелер менен 10-дон 15те бүт салмакты жаап, өкмөт каржылоо жакшы болот. Спорттук объекттер акыркы кезде мамлекет тарабынан былтыр мына бизде Талас Покровкада курулуп бүттү. Мамлекеттин эсебинен. Буга чейин болгон эмес мындай. Таласта эң жакшы өнүгүүлөр болуп атат, мектептер курулуп атат, садиктер курулуп атат, өзгөрүүлөр аябай көп. Ушундай жакшы жаңылыктар, жакшы нерселердин баары улана берсин. Белгилей кетсек, манас ордодо манас айтылып, сүмөлөк кайнап, ак тилектер жаңырды. Ушундай эле шаң Таластын ар бир айыл, ар бир мекемесинде белгиленди. Салика Садиева, Илхан Арыстанбеков, Ала 24, Талас облусу.